Сот жараянды Атамбаевсыз өткөрүүнү чечти. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында өтүп жаткан соттук отурумдун айыпталуучу мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кезектеги жолу чыгып кетти. Бул тууралуу анын адвокаты Сергей Слесарев билдирди. Анын айтымында соттук отурумдун башталышында Атамбаев залдан чыгууга аракет кылган. Бирок сот приставтары ага тоскоолдук кылышкан. Слесарев буга карабай мурдагы президент залдан чыгып кеткен соң ишти карап жаткан судья соттук жараянды Атамбаевсыз өткөрүү боюнча чечим кабыл алган. Сот Алмаз Шаршеновичти залдан чыгаруу жана жараянды анын катышуусуз өткөрүү боюнча чечим чыгарды. Муну менен сот ишти улантуу боюнча абалдан чыгуунун жолун тапты деп түшүндүм, деди Слесарев. Буга чейин адвокаттар сотту Атамбаевсыз өткөрүүнү сунуш кылышкан. Сот өтүнүчтөрдү четке каккан болчу. Крым төбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу соттук процессти УКМКнын имаратында өткөрүү жөнүндө былтыр 19 декабрда ишти карап жаткан Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Эмилбек Кайыпов чечим чыгарган. ИИМдин жетекчилиги Болот Темировдун окуясын иликтөөнү көзөмөлгө алды. Ички иштер министрлигинин жетекчилиги Факты Чекет порталынын редактору, журналист Болот Темировдун токмоктолушуна байланыштуу фактыны көзөмөлгө алды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Бишкек шаардык милициясы журналистти сабагандарга издөө жарыялады. Анын алдында акыйкатчы Токон Мамытов билдирүү таратып, Темировдун окуясын жакшылап иликтөө зарыл экенин, Ички иштер министрлигинин жетекчилиги окуянын чоо жайын тактоону колго алышы керек болорун билдирген. Ливия. Путин менен Эрдоган тирешкен тараптарды мунасага чакырышты. Орусия президенти менен Туркиянын президенттери Владимир Путин менен Режеп Тайып Эрдоган Ливиядагы чырдашкан тараптарды 12 январдан тартып ок атууну токтотууга чакырышты. Бул тууралуу Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров кабарлады. Анын айтымында Москва менен Анкара Ливия чатагын жөнгө салуу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин чечимине ылайык орток пикир табышты. Ливияда 2011-жылы Муаммар Каддафи бийликтен кулатылгандан кийин түрдүү куралдуу топтордун ортосунда ички чыр-чатактар тынчыбай келатат. Негизги тирешүү Бириккен Улуттар Уюмунун тааныган улуттук биримдик өкмөтү менен генерал Халифа Хафтар баш ийген парламенттин ортосунда жүрүп жатат. Өткөн айдын аягында улуттук биримдик өкмөтү Хафтардын чабуулунун мизин кайтаруу максатында Анкарадан расмий түрдө аскердик жардам сураган. Туркия ушул аптадан тартып аскер жөнөтө баштаган. Орусиянын сунушу менен бул маселе Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинде жабык каралган. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Хафтардын тарабында 2000дей орусиялык жалданма аскерлер Вагнердин жеке менчик компаниясынын жоокерлери согушуп жүрүшкөнүн билдирген. Хафтар ошондой эле бир нече жолу Москвага барып кеткен, бирок орус бийлиги генералды колдоп жатканы тууралуу маалыматты бышыктабайт. Трамп: мен президент болуп турганда Иранда өзөктүк курал болбойт. АКШнын президенти Дональд Трамп Ирактагы 2 аскердик базага Ирандын ракета соккулары тийгенде америкалык аскерлер жарадар болбогонун айтты. Зыян өтө да чоң эмес экенин белгилеген. Трамп 8 январда Ак үйдө сүйлөгөндө: мен президент болуп турганда Иран эч качан өзөктүк куралга ээ боло албайт, деди. Тегеранды дагы бир ирет эл аралык терроризмди колдойт деп күнөөлөгөн Трамп Вашингтон Иранга каршы жаңы санкцияларды киргизерин эскертти. Ошондой эле НАТОну жакынкы чыгыштагы жараяндарга көбүрөөк көңүл бурууга чакырды. 8 январга караган түнү Ирандын таасирдүү генералы Касем Сулайманинин сөөгү жерге берилгенден бир нече саат өткөндөн кийин Тегеран Ирактагы АКШнын аскерлери жайгашкан 2 базага баллистикалык ракеталар менен соккурган. Чабуул үчүн жоопкерчилик алган Ирандагы Ислам революциясынын сакчылар корпусу сокку генералдын өлүмү үчүн өч алуу максатында жасалганын билдирген. Американын коргоо министрлиги 10дон ашуун баллистикалык ракета атылганын маалымдады. Ирактын аскер күчтөрү 22 ракета атылып, анын экөө жарылбай калганын кабарлады. Иран өзү 15 ракеталык сокку тууралуу жарыялады. Касем Сулаймани 3 январда Багдадта америкалык авиациянын соккусунан мерт болгон соң Тегеран менен Вашингтондун тиреши ого бетер курчуп кеткен.
Абылгазиев уур токмоктон каза тапкан келиндер боюнча үн катты. Үй бүлөлүк зомбулук бул бүтүндөй коом үчүн трагедия. Үрөй учурган фактыларды мамлекет көз жаздымда калтырбайт. Бул тууралуу Мухамбеткалый Абылгазиев билдиргенин өкмөттөн маалымдашты. Премьер-министрдин айтымында 2020 жыл аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыяланганын эске алуу менен өкмөт аялдардын жана балдардын укуктарын, кызыкчылыктарын коргоо ишин күчөтүүгө ниеттенүүдө. Баткен жана Нарын областарында жаш энелердин өлүмүнө алып келген үй бүлөлүк зомбулук фактылары тууралуу жаңылыктар өлкөнү дуу кылды. Келиндер күйөөлөрүнүн колунан каза табышты. Кылмышкерлер катаал жазага тартылышы керек. Үй бүлөдөгү зордук зомбулук бир бүлөнүн жеке көйгөйү эмес, бул укук бузуу. Коом буга көз жумуп койбошу керек. Зомбулук көрсөткөн адамды актай турган себеп жок, болбойт дагы. Үй бүлөдөгү ынтымак менен ырашкерлик бул жогору баалап коргой турган, жашоодогу маанилүү баалуулук экенин ар бир адам түшүнүүсү зарыл. Ден соолугу чын, бактылуу аял заты бул бейпил үй бүлөнүн жана бакубат улуттун кепилдиги, деди Абылгазиев. Премьер-министр жарандарды үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан коргонууну камсыз кылуу механизмдерин жакшыртуу боюнча улуттук мыйзамдарды өркүндөтүү иштерин активдештирүүнү тапшырды. Муну менен катар үй бүлөдөгү зордук зомбулук жана балдарга жасалган катаал мамиле үчүн жазаны күчөтүү маселесин изилдөө боюнча жумушчу топтун ишмердүүлүгүн тездетүү тапшырмасын берди. Абылгазиевдин айтымында бул иш жарандык коомдун жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен тыгыз кызматташуунун негизинде аткарылышы керек. Премьер-министр Ички иштер министрлигине, Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине, жергиликтүү өз алдынча башкаруу уюмдары менен биргеликте үй бүлөдөгү зордук зомбулук маселеси боюнча калк арасында түшүндүрүү иштерин берүүнү тапшырды. Ошто дарыгерлер 8 айлык бөбөктүн тамагына тыгылган тыйынды алып чыкты. Чоң Алай райондук жалпы дарыгердик практика борборунун медиктери 8 айлык баланын тамагына туруп калган 3 сомдук монетаны операциясыз алып чыгышты. Бул тууралуу аталган борбордун дарыгери Арстанбек Карыбеков билдирди. Маалыматка ылайык, окуя 2 январь күнү болгон. Саат 20:50 чамасында Жекенди айыл өкмөтүнө караштуу Карамык айылынын жашоочусу 8 айлык уулун аталган ооруканага алып келген. Ал чөнтөктөн түшүп калган тыйынды жутуп алып, монета кызыл өңгөчүнө тыгылып калган. Дарыгерлер операциясыз 3 сомдук алып чыгышты. Карыбековдун айтымында учурда баланын абалы жакшы, үйүнө жиберилди. Кытайда жаңы оору пайда болду. Мындай вирус 800 адамдын өмүрүн алды. Кытайда белгисиз вирус пайда болгонун чет элдик маалымат агенттиги жазды. Декабрдын этегинде Ухан шаарынын Хубей провинциясында белгисиз өпкө оорусунун жайылганы байкалган. 3 январда мындай 44 учур катталып, 11 адам оор акыбалда болгон. Оорулар менен жакын жүргөн 160тан ашык адам көзөмөлгө алынган. Бейтаптардын көбү деңиз азыктарын саткан базарда иштеген. Учурда ал жак жабылды. Оорулар денесин калтырак басып, дем алуусу кыйындап жатканын айтышкан. Көкүрөк клетканын рентгенографиясы оору өпкөнү жабыр катарын көрсөткөн. Гонконгдо пневмониянын жаңы түрү 6 кишиде аныкталган. Алар буга чейин Ухан шаарында болушканын айтып беришкен. Учурда 59 киши ооруп, алардын 6-оосу оор абалда экени айтылат. Илдетти алып жүргөндөрдүн бир нечеси Сингапурда дарыланмакчы. Алардын арасында 3 жаштагы кыз бар. Гонконг менен Сингапурдун аба майданына санитардык көзөмөл киргизилип, дене табы көтөрүлгөн Ухан жүргүнчүлөрү карантинге алынды. Гонконгдо 16 саякатчы илдетке кабылган. Вирустун себеби жана козгоочусу азыркыга чейин аныктала элек. Илдеттин агымы SARS-CoV респиратордук синдромун эске салып жатканы айтылат. Ал кара кочкул өлүм деген атты алган, типтик белгилери жок пневмония. Вирус 2002 жылы Кытайда пайда болуп, 2003 жылдын июнь айына чейин катталган. Бул убакытта 8437 киши оору менен жабыркап, анын 813-ü каза тапкан. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Кытайдагы илдетке көз салып, анын себептерин жана дарылоо жолдорун аныктоого бардык күчтү жумшоого чакырууда. Ысык көлдүн тургуну Жанандык Никедеги аялына бензин чачып өрт койду. Жабырлануучу ушул тапта ооруканада. Областык милициядан билдиришкендей, окуя тууралуу билдирүү 4 январда түшкөн. Караколдо кафенин жанында эркек киши аялга бензин чачып өрт койгону белгилүү болот. 33 жаштагы БСны Жарандык Никедеги күйөөсү үй бүлөлүк чырдан улам өрттөп салган. Эркек киши из жашырып кеткен. Аял болсо облустук ооруканага күйүк жарааты менен жеткирилди, дешти милициядан.
Бул окуя кызганычтын арты менен жүз берген. Аялдын манжаларынын терисин алмаштыруу керек. Колунда кичинекей кызы бар. Шектүү кармалып, тергөө иштери бүткөнчө 2 айга камакка алынды. Жыл башынан бери өлкөдө 2 аял өз күйөөлөрүнүн колунан ажал тапты. Мадумаров элге пайдам тийчү кызмат сунуштаса барам. Адахан Мадумаров бул тууралуу гезиттердин бирине маек берген. Эгер мамлекеттик кызматты сунуштаса барасызбы? Маселе сунуштап же сунуштабай жатышканда эмес, маселе мен эмне менен алек болорумда. Жан дүйнөңүзгө туура келип, өлкөгө пайдаңыз тийсе кызматка барат белеңиз. Жумуш элге пайдасын тийгизсе анда мен барам. Кайсы кызматка бармаксыз? Кандайдыр бир деңгээлде биздин жашообузду жакшыртууга мүмкүндүк берген кызматка сенин эмне менен алектенгениң эмес, кандай натыйжа көрсөткөнүң маанилүү, деди Адахан Мадумаров. Ата Мекен партиясында өзгөрүүлөр күтүлүп жатат. Ата Мекен партиясы курултай өткөрүп, түзүмүнө өзгөртүүлөрдү киргизүүнү пландоодо. Бул тууралуу аталган партиянын төрагасы Өмүрбек Текебаев билдирди деп жазды Азаттык. Анын айтымында март айына белгиленген курултайда бир катар өзгөрүүлөр күтүлүп жатат. Акыркы 5 жылда Ата Мекен партиясынын мүчөлөрүнө карата абдан катуу куугунтук жүрдү. Коомчулук кылмыш иши козголгон лидерлер боюнча гана партияга жасалган басымды билет. Иш жүзүндө мындай куугунтукка миңдеген адамдар туш болуп, айрымдар айла жоктон партиядан кетүүгө аргасыз болду. Жакынкы курултайда мүчөлөрүбүздү түгөлдөп, ким партияда калды, ким кетти тактайлы деп жатабыз, деди Текебаев. Ошондой эле саясатчы курултайдын жүрүшүндө партиянын түзүмүнө шайлоо кампаниясынын лидери деген жаңы институт киргизилерин кошумчалады. Бул лидер шайлоодо партияны баштап барып, парламентте фракция лидери же коалициялык өкмөттү башкарууга талапкер болушу мүмкүн. Текебаев өзү партия лидерлигин башкага өткөрүп береби деген суроого аны убакыт көрсөтөт деп жооп кайтарды. Ошто 2 жаштагы наристени түнү көчөгө таштап кеткен эненин аты жөнү аныкталды. Ош шаарында түнү көчөгө ташталган 2 жаштагы наристенин апасынын аты жөнү аныкталды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, ал Баткен областынын тургуну, 27 жашта. Учурда наристенин апасынын издөө иштери жүрүп жатат. Буга чейин 29 декабрда түнкү саат 1:30 өткөн чамасында милиция кызматкерлерине тез жардам кызматынан ГБТС Европалык болгон 2 же 3 жаштагы кызды шаардагы көчөлөрдүн бирине белгисиз адамдар таштап кетишкени кабарланган. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталган. Милиция кызматкерлери кыздын ата-энесин издеп, наристе шаардагы реабилитациялык борбордо багылып жатканы айтылды.